Салам урматтуу достор, бүгүн сиздер менен 2 айдын 1 сабагын баштайбыз. Баарыңыздарды куттуктайм. Сиздер азаматсыздар. 1 ай боюнча үй тапшырманы аткарып келдиңиздер. 2 айда дал эле ошол жыйынтыктарды, дал эле ошол ийгиликтерди сиздерден күтөм. Анда эмесе баштайлы. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman биз сиздер менен учур чактын этиштеги болгон абалын өткөнбүз. Ал эми бүгүн учур чактын атуу-учтогу абалын сиздер менен өтөбүз. Караңыздар. Ben doktorum. Бул жакта эмне кылдык элек? Ben этишти коюп, андан кийин шахс экини койгонбуз. Ал эми бүгүн сиздер менен атоо-учторду өтөбүз. Доктор, öğrenci, mühendis деген сөздөр менен өтөбүз. Мисалы, ben doktorum. Sen doktorsun. O doktor. Biz doktoruz, siz doktorsunuz, onlar doktorlar. Бизде бүгүн аябагандай маанилүү болгон тема мынакей шахыс эки достор. Ушул жерге жакшылап маани бериңиздер. Караңыздар, öğrenci деген мисалды алып көрөлү. Ben öğrenciyim. Бул жакта ый кошуп жатабыз. Ый кошуп жаткандыгыбыздын себеби öğrenci деген үндүү менен бүтүп атат. Анан бул жактагы баштала турган бир мүчө үндүү менен башталып атат. Ошон үчүн эки үндүү бир арага келгенде биз ортосуна үнсүз беребиз. Ал үнсүзүбүз ый болот. Ошондо ben öğrenciyim деп айтабыз. Sen öğrencisin. Бул жака ый эмне үчүн алып келген жокпуз? Анткени öğrenci ий менен бүтүп атат, үнсүз үндүү менен. Ал эми бул жакта үнсүз менен башталып атат. Ошондуктан эч кандай кереги жок. Ал эми o öğrenci дегенде караңыздар, öğrenci дегенден эч бир мүчө уланган жок, ошон үчүн кажети жок. Эми бизге келели, биз öğrenciyiz. Бул жакта дал ошондой. Öğrenci деген үндүү менен бүтүп атат, биякта да үндүү менен башталып атат, ошон үчүн ыйды ортосуна беребиз. Öğrenciyiz болот. Siz öğrencisiniz, onlar öğrenciler. Бул жака уже кереги жок. Караңыздар достор, доктор деген сөздө эмне үчүн ый кошкон жокпуз эч бирөөсүнө? Анткени бул жакта эмне болду? Өз эле үнсүз менен башталгандыгы үчүн кошкон жокпуз. Ал эми үндүүлөр менен баштала турган болсо, эсиңиздерде болсун, бир гана ben дегенге кошосуздар, анан биз дегенге кошосуздар. Эми мисалдарын карап көрөлү. Ben öğrenciyim. Ne deyt? Men окуучумун. Sen iyi bir insansın. Sen аягында жакшы бир адамсың дейт. Биз şimdi сыныптайыз. Биз азыркы учурда класстабыз дейт. Бул жактан караңыздар достор, өткөн чакта кандай болот ошол нерсесин айта кетейин. Ben öğrenciyim. Бул учур чакка тийиштүү. Ben öğrenciydim. Бул өткөн чакка тийиштүү. Мен окуучу болчумун дейт. Ben öğrenci olacağım. Бул дагы келер чакка тийиштүү. Эмне дейт? Мен окуучу болом дейт, келечекте. Биякта отрицание, мынакей отрицание, биякта положительный ответтер. Отрицанияда биз кандай кылабыз? Biz doktor değiliz. Sen kötü biri değilsin. Biz beraber değiliz. Көрдүңүздөрбү? Değil дегенден кийин дагы ушул эле учур чактын белгилерин кошобуз. Siz dinliyor musunuz? Бул уже эмне болду? Суроо болду. Сурооду дагы унутпаңыздар. Учур чак, өткөн чак, анан келер чак болуп башкача жазылат. Sen iyi misin? O şimdi sınıfta mı dedi. Мынакей ушул нерсенин азыр өткөн чагын айтып берейин. Siz dinliyor musunuz? Siz dinliyor muydunuz болуп өзгөрүп кетет. Эч качан унутпаңыздар, бул нерсенин баардыгы учур чакка тийиштүү экен. Эми диалогко келели достор. Диалогду кылууну унутпаңыздар. Дал эле ошондой 1-күндөн 7-күнгө чейин диалогду кылабыз. Siz nerelisiniz? Суроо эмне болуп атат? Учур чактын белгиси болуп атат. Siz nerelisiniz? Ben Бишкеклийим. Siz nerelisiniz? Ben Ошлуйум, Ысык көлүйүм, Таласлыйым, Баткенлийим, Күйүлүйүм, Нарынлыйым, Жалал Абадлыйым.
Жооп бергенде да көрдүңүздөрбү? Ошлу юм дейт э. Эмне үчүн бияка ый кошулду? Анткени ошлу дегенде эмне болду? У менен бүтүп атат э. Башталышында дагы үндүү менен бүтүп аткан, башталып аткандыгы үчүн ыйды кошуп берип атабыз. Ысык көлү бул жакта баардыгына кошуп бердик. Себеби эки үндүү болуп калды. Эми караңыздар. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Ya sen? Бул жакта сиздер жөн гана диалог кылып келгенсиздер. Ал эми бүгүн дагы түшүнөсүздөр э, ар бир сөз каяктан кантип куралып аткандыгын. Эми ben doktorum дейт э. Бул жакта доктор юм деп ыйыны кошпойбуз. Анткени бул жакта уже эле эмне экен? Үнсүз бар ошондуктан. Öğrenci дегенге андай эмес. Öğrenciyim деп ыйды кошуп берип атабыз. Siz kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz. Siz kaç kardeşsiniz? Biz beş kardeşiz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ya siz? Караңыздар. Мен Анкарада жашайт болчумун деп өткөн чакта айтсак кандай болмок? Ben Ankara'da yaşıyordum. Же болбосо yaşıyor olacağım деп келечек заманда ушундай болуп өзгөрөт. Ал эми учур жакта Анкарада жашап аткан болсоңуз yaşıyorum экенбиз э. Ben Бишкекте yaşıyorum. Güle güle. Görüşürüz. Жакшы, бул нерсени өтүп алдык. Эми достор. Yeni kelimeler. Бул жакта экинчи күнгү тапшырмаңыздар ошол болот. Жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Бир тилди үйрөнүүдө жаңы сөздөр аябагандай керектүү достор. Бир гана грамматиканы өтүп коюу жетирсиз. Обязательно сиздер жаңы сөздү күн сайын үйрөнүп турушуңуздар керек. Эми өтө эле мешкүл, мүсайит. Мешкүл деген бош эмесмин, мүсайитим, бошмун дейт э. Бир мисалдарды айта кетейин. Туура эмес дагы туруп же болбосо туура эмес түшүнүп албаңыздар. Meşgul деген ben şu an meşgulüm. Sonra arayabilir misin? Men azыр boşoy жатам. Андан кийинчерээк чала аласыңбы дейт э. Же болбосо sen müsait misin? Sen boşsunbu? Evet ben müsaitim. Gelebilirsin. Ооба мен бошмун. Келе бер дейт э. Андан кийин fakir, zengin. Fakir деген кедей, ал эми zengin деген бай адам. Бай. Адам эмес, жөн эле бай э. Acı, tatlı. Acı деген ачуу, tatlı деген таттуу. Düzenli, dağınık дейт э. Düzenli деген тартиптүү, dağınık деген башаламан. Evli, bekar. Evli деген үй бүлөлүү, bekar деген бойдок деген сөз. Pahalı, ucuz. Pahalı, кымбат, ucuz деген арзан дейт э. Genç, yaşlı. Genç деген жаш. Yaşlı деген болсо картаң. Мен постоянно адаштырып алат элем yaşlı дегенди, genç эме, yaşlı дегенди жаш депчи. Сиздер да ал катаны кетирбеңиздер. Yaşlı деген картаң деген сөз. Коркак, жесур. Не дейт? Коркок жана аябагандай жесур. Жесурдун кыргызчасы эмне болот? Аябагандай күчтүү, кубаттуу дейт го. Ошондой э. Yumuşak, sert. Жумшак анан катуу дейт. Соук, сыжак. Суук жана ысык дейт э. Бул экинчи күнгү тапшырмаңыздар. Дагы да дополнительный китептен сиздерге тексттарды берем. Ошол жерге жазып которосуздар. Эми үчүнчү күндүн үй тапшырмасы. Үчүнчү күндүн үй тапшырмасы дыр, дур экини өтөбүз. Дыр, дур эки деген эмне? Кыргыз тилинде салыштырмалуу бир окшоштук барбы? Ошону өтөбүз э. Кыргыз тилинде окшоштуктар бар. Мисалы бул жактан сүйлөм менен дагы да түшүнүктүү болот. Караңыздар. Айше эве келmiş midir? Айша үйгө келиптирби? Бул жакта эмне бар? Бир сомнение бар э. Эми дүйнө юварлактыр дегенде эмне болду? Дүйнө тоголок дейт. Дүйнө тоголок. Бул уже утверждение менен айтып атат э. Дыр экинин эки түрү бар. Бирөө сиздерге
утверждение берет, ал эми экинчиси болсо сиздерге сомнение жаратат да. Дал ушул сомнение жараткан биздин кыргыз тилинде кездешет. Эми бул жакта эмне дейт? Бул жакта сиздер бул дыр деген мүчөнү атоочторго дагы жана ошондой эле фиил этиштерге дагы кошо аласыздар да аркасына. Бияктан грамматикасын өтөйлү, андан кийин сиздерге мисалдарды берем. И болсо дыр же болбосо тыр болот. И болсо эң аякы үндүүсү, мисалы. Агыз дегенде эң аякы үндүүсү эмне болуп атат? Менен бүтүп атат. Значит, биз бияка дагы дыр деп бүтүрөбүз. Агыз дыр. Хемшире дегенде болуп бүтүп атат. Биз бияка и болсо дыр, дир же болбосо тир деп бүтүрөт болчук. Хемшире дир болот. У менен бүтүп аткан болсо, анда дур же болбосо тур болот да. Yüzü дүр, мисалы. Ü менен бүтүп аткан болсо дүр болот. Yüzүдүр дедик, күчүктүр дедик. Анан юварлактыр дегенде караңыздар, юварлак эң аякы үндүүсү а менен бүтүп атат. А менен бүткөндүгү үчүн тыр деп аяктадык. Анан бизге сиздерге эске сала кетчү, бул жакта слайдта көрүнбөй калган экен. Караңыздар, биякта ды деген тамга бар. Дыр. Бул жакта тыр деген тамга сөз бар. Мынакей тыр. Дыр качан тырга айланат? Эгер эң акыркы сөздүн тамгасы үнсүздөрдүн каткалаң үнсүздөрү менен бүтүп аткан болсо, анда дырыбыз тырга айланып кетет. Андан кийин мисалдарга келдик. Тахмин, ихтимал, белки дейт. Бул эмне? Уже сомнение жаратып аткан бир учурлар, сүйлөмдөр. Бул 4-күnkү тапшырмаңыздар, достор. Кызым нередедир? Кызым каякта болду экен, деп атат. Али ве Айше белки кардештирлер. Али менен Айша может быть алар бир тууган, деп атат. Математик зор бир дерстир. Математика кыйын бир сабактыр. Кээ бирки адамдар үчүн кыйын болушу мүмкүн, кээ бирки адамдар үчүн жеңил болушу мүмкүн да. Бенже ялан сөйлөйортур. Менин оюмча ал жалган айтып жатат, дейт. Көрсөтөрүм, бул жактын баарында эмне болуп атат? Адамда ичинде сомнение болуп атат. Сомнение болгон учурда эмне кылат экенбиз? Дырды колдонот экенбиз. Онун меслеги недир? Анын профессиясы эмне болду экен, деп атат. О зеңгин мидир? Ал бай болду экен, деп сурап атат. Сен билиорсуңдур. Сен билет болушуң керек, дейт. Эми караңыздар, тырды дагы кайсыл учурда колдонобуз? Эгер статистика боюнча уже далилденип калган болсо, өзгөртүүгө вообще учурабай турган нерселер болсо, биз дал ошол учурда тыр же болбосо дырды колдонушубуз керек болот да. Мисалы, дүйнө юварлактыр дегенде эмне болду? Дүйнө тоголок, деп атат. Бул дүйнө тоголок болгон төптүз болуп калбайт, же болбосо квадрат болуп калбайт. Бул уже статистика менен далилденип, уже изилденген нерселердин баардыгына биз ушу тыр же дырды кошушубуз керек болот. Көк yüzü mavиdir. Не дейт? Асман көктүр, дейт. Асман көк, деп атат. Güneş sıcaktır. Altın değerlidir. Allah tektir. Gündüz aydınlık, gece karanlıktır. Hayat güzeldir. Бул жакта уже өзгөрүүгө эч учурабаган, далилденген, тастыкталган маалыматтардын баардыгына биз тырды коет экенбиз, достор. Андан кийин бул уже 5-күnkү үй тапшырмаңыздар. Ерлештирелим. Могул сөздөрдү бул жака коюп чыгасыздар. Кайсыл жака тийиштүү экенин сиздер табасыздар. Ар бир аткарылган үй тапшырмаңыздардын баарын текшеребиз. Мисал караңыздар. 100 yıl var дейт. Кайсыл учурда 100 yıl болот? Бир кылымда, ошо кылым деген сөздү бияктан табасыздар. 24 saat var.
М. 4 hafta var, 60 saniye var, 60 dakika var, 12 ay var, 7 gün var. Бұл жақта алып ордуна коюп чыгасыздар, жазып. Андан кийин 5-күнүн экинчи үй тапшырмасы yeni келимелер. Дагы да жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Бул сөздөрдү сиздерге үй тапшырма кылып берем, өзүңүздөр которуп келесиздер, İtfaiyeci, kuaför, pilot, mimar, memur, ressam, polis, öğretmen, mühendis, veteriner, çiftçi, öğrenci. Бұл сөздерді которуп жазып келесиздер, достор. Ушун менен биздин бир жумалык тапшырмабыз бүттү. Кийинки жумага көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.